Assalamu алейкум. Кандайсыздар? Кежи кабардын көрүүчүлөрү, жалпы катталуучулар, барыңыздар жакшыбы? Бишкек шаарындагы Ала Тоо конушунан сатыла турган дагы бир үй бар экен. Жанында дүкөнү, сулуулук салон, эт дүкөнү, гриль сата турган орундуктары менен, кыскасын айтканда под бизнес биринчи линиядан үй сатылат. Даяр кирешеси менен дареги мындай. Бишкек шаарынан сиздер Ден Саяпин көчөсү менен Кудайберген тараптан бери күн батышты карап, Баян Антоновго карап келгениңиздерде Сокулук жазуусунан өтөсүздөр. Барып Алыкулов көчөсүнөн. Андан бери өтсөңүздөр Глобус соода түйүнү. Глобустан кийин өткөнүңүздөрдө сол тарапка мына биринчи көчө Ала Тоо конушуна карап кайрылат. Барсаңыздар 1 километрден оңго көчө бурулат, централдык көчөсү. Оңго кайрылганыңыздарда эле оң тараптан 300 метрден кийин эле оң тарапта жайгашкан үй. Мындан ары сиздер Новопавловка, Баян Антоновка, Машина базар тараптарга өтөсүздөр. Бул тараптан келсеңиздер, кайра эле шаарга кире беришинде Ала Тоого оң тарапка буруласыздар. Тугандар, мен сатыла турган үйгө келип калдым. Чоң жолдон Ден Саяпинадан өйдө карай түз 1 километрдей жүрүп, тетиги жерден бери 300 метрдей жүрсөңүздөр, мына бул жолдун оң жак бетиндеги Нурел деген дүкөндү көрөсүздөр. Мына ушул дүкөндөр катары бир кишиники экен. Мына көрүп турган дүкөн, эт дүкөнү, гриль, бул жагында сулуулук салон, тандыр, мына жакта дагы бир реставрация бөлмөлөрү, артында чоң квартиралар менен даяр киреше берип турган мына ушул үй сатылат. Бул жолдон сиздер күн батыш тарапка бир аз жүрсөңүздөр, тетиги жерде мектеп келет. Ал жерде дагы маршруттук каттамдар бар. Негизи маршруттук каттамдар бул жерден тынымсыз жүрүп турат экен. Жолдор оңдолгон, көрүп турганыңыздардай тротуарлар салынган, газ, суу, свет бүт кирген экен. Кыскасы мына ушул үйдү сиздерге көрсөтөбүз. Жаккан болсо аягына чейин көрүңүздөр, түрдүрбөй көрүңүздөр, бүт нерсесин, нюанстарын баарын көрсөтөбүз. Биз менен болуп туруңуздар. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, келиңиздер. Кандайсыз байке, жакшыбы? Иштер жакшыбы? Ден соолуктар. Үйдү сатууга коюп атасыз, Биз азыр мына бул үйдүн бет маңдай биринчи линия мына чоң жол Ала Тоодо турабыз. Бир чекеден көрсөтүңүз, кайсыл нерселер сизге карайт, андан кийин барып жакындан тааныштырайлы. Ушу грилден баштап бери карай бар нерсе бар бизге карайт. Так, чети гриль. Кийинкиси эт кылса болот, көп нерсе кылса болот. Фастфуд кылса болот деңиз, Андан кийин Магазин, арты чоң аябай. Андан кийин сулуулук салону экен, Андан кийин бул жак тандырный. Тандыр. Бул жагында реставрация иштечү. Реставрация. Бул угловойдо турат экен. Мына бул көчөнүн аты кандай? Макмал. Макмал көчөсү. Жакшы. 13, Макмал 41. Жакшы. Так, 3 фазабы тогуңуз? 3 фаза. Газ киргенби? Газ келген, бирок кире элек үйгө. Кире элек. Үйдүн алдына келгенби? Үйдүн алдына келген. Келген. Свет, суу свет бар. Канализация кандай берки? Канализация жакында келет деп бул жака. Келет. Жакшы. Канча сотка чыгат жериңиз? Угловой 5. Угловой 5. 5тен ашыгыраак. Жакшы. Сонун бир четтен мына бул оң тараптан көрсөтүп туруп, көрсөткөндө анан үйдүн ичин көрсөтөйлү, биринчи. Мына бул соода түйүндөрүн сиздерге көрсөтүүнү туура көрүп атабыз. Алыстабай туруп туруңуздар. Биз бир чекеден баардыгын сиздерге көрсөтүп, тааныштырып, андан кийин толук маалыматтарды беребиз. Так, бул четинде эми бир кичинекей будка экен, гриль сатылып турган вакытында. Бул жер эт дүкөн болуп турганбы? Помещение бар. Помещение. Кийинкисичи? Магазин бул жак. Магазин. Кирип көрсөтө берелиби? Жүрүңүздөр. Бул жер мындай бир кире бериш экен. Андан ары сиздер дүкөнгө кирет экенсиздер. Саламатсызбы жеке? Кандайсыз, жакшысызбы? Иштериңиз болуп атабы? Музыканы бир аз ылдый кылып коесузбу? Так, бул жерде бүт товарлардын түрү бар экен да? Келиңиз жакыныраак туруп алыңызчы. Так, учурда бул өзүңүз иштетесизби же аренда бергенсизби? Азыр учурда арендада. Арендада. Өзүм иштечимин. 4 жылдан бери арендада азыр. 4 жылдан бери арендада. Жакшы. Бул жерде оборудованиялар кимге карайт? Оборудование бар өзүмө карайт. Өзүңүзгө карайт, Эгерде сата турган болсоңуз, оборудованиясын чогуу сатасыз. Чогуу сатабыз. Чогуу эле сатасыз. Бас берсе бар калат. Жакшы. Продукттан бүт түрү бар экен да бул жерде. Нан. Негизи кандай клиенттер? Клиенттер башында өзүм иштеп жүргөндө аябай жакшы да кылчумун. Эми азыр мен арендада элем, айта алмайм. Аренда. Эми азыркысын билбейсиз. Жүрүңүз анда сыртка чыгып, кийинки помещенияларды көрсөтө берели. Бул жерде сыр болбосо дүкөндө өзүң иштеп жүргөндө кандай эле соода негизи? Өзүм иштеп жүргөндө күнүнө 100 миңден ашык, 100 миңден соода кылчумун. Ошо кезде 3-4 жыл мурда. 3-4 жыл мурда. Андан бери арендада экен, эми азыр айта албайм канча экен аренда. Айтыш кыйын, Мен анткени өзүм иштебегенден кийин. Өзүң иштетпейсиз. Так, мында ачыңызчы. Салон сатуу. Салон.
Бул жерде учурда иштейби азыр? Учурда иштейт азыр. Бул да арендада. Бул да арендада. Жакшы. Негизи бүгүнкү күндө ошол квартиралар, мына дүкөндөр, сулуулук салон чогуу канча киреше берет азыр? Жерде 65 берет. 65 берет. Жакшы экен да. Так, бул жерде арендаторго карайбы же сизге карайбы эмеси? Мына стол, стулдар. Стулдар өздөрүнүкү, арендаторго карайт. Өздөрүнүкү. Жакшы, жүрө бериңиз. Бул эми сулуулук салону 3 киши иштегенге болот окшойт. Мул жагында болсо тандыр. Бул иштеп турду беле? Башында иштеп турду. Качанга чейин иштеп турду? Азыр эле иштейт. Иштейт. Бүгүн бухандай болуптур. Учурда иштейби азыр? Жакшы. Канча киши иштетет? 3 адам иштетет. 3 адам иштетет. Жакшы. Сонун. Кийинки помещение бул жагында эмне бар? Бул жак реставрация. Реставрация, кийим тиге турган, Жакшы. Каягынан киребиз үйгө? Үйгө бул жана кире берет, жабылган барата. Жүрө бериңиз. Так, жүрүңүз буякта бир сыйра көрсөтөлү. Так, бул жагы эми күн батыш тарабы экен да участоктун, Батыш тарабы кат. Бул үй салып баштагансызбы же илгери бар беле? Бул бар болчу. Бар болчу. Фундаменти бар, плитасы жабылган. Чоң там кылып куруп кетсе болот. Куруп кетсе болот. Куруп кетсе болот. Бир 8 чыга тургандай бөлмө экен. Астында эми подвал 2 бөлмө. Эми буну үй кылып курса да болот экен. Же болбосо бул жерде таптакыр алып таштап, пустой кылып, ордуна башка бир курулушта жасаса болот окшойт, Чоңураак бир кафе бирдеке салса деле болот экен, Бул жерге көбүнчө ошо бизнеске кафе кылса жакшы болот, Кафе кылса жакшы болот. Так, бул жагында болсо көмүркана, мынакей. Эми бул эми баягы бизнес участок кылган экенсиз да бул жерде. Бизнес. Жакшы. Бул жагында үй канча комната бар бу жерде? Бул жерде 2 комната бар, ичинде квартира жашайт азыр. Квартиранттар. Бир бияга чоң бөлмө, бияга кичке бөлмө деңиз, Кире бериш жерлеси бар. Бул жагынан кире бериши бар. Жакшы. Жалпы 5 сотка дедиңиз, 5 сотка. Мындай чоң көрүнөт экен, бирок аябай 5 сотка болгону менен. Угловой болуп калат. Угловой. Так, азыр квартиранттар бар болгону байланыштуу көрсөтө албайбыз, бирок мен бир сыйра көрдүм. Мына бул жерге чейин бир 4кө 5 же бир 3,5га 4,5 бир бөлмө, бул жагында бир кичинерээк бөлмө. Анан прихожкасы бар экен. Биягында эмне бар? Ал жагында чоң там болуп кетет. Нар жагында чоң там бар. Киребиз, Жүрүңүз, ошол жагына менен кирели. Демек, бул жагында квартиранттар дагы ошо квартплата төлөп жашайт экен да. Бул жактан каяка кирет могу? Тандырдыкы? Тандырдын эмеси, Тандырдык. Тамыр жууган жагы. Жакшы. Бул жак магазин менен үйдүн ортосу. Магазин менен үйдүн ортосу. Бул жагында дагы квартиранттар барбы, Бул жагы чоң там болуп кетет да, чоң ичи аябай чоң. Чоң там. Кирип көрсөтө берели же квартиранттар барбы? Так, киргенде сол тарабында мына жагында кухня бар экен, Мына. Мына тамак аш жасай турган жер. Мурда жашап жүргөнсүз бул жерде? Мурда өзүм жашап, өзүм иштечүмүн, магазин бар. Анан айткандай, отопление только ушул үйгө же тиги үйгө да барабы? Отопление бул жактыкы өзүнчө, тияктыкы өзүнчө. Өзүнчө. Электрический дагы мына жакта котел бар экен. Бул жакта көмүр жагасыздар, Бул жагындачы? Бул жак душ, туалет. Мына, караңыздар. Душевой, туалет, бүт шарты бар экен. Үй жылуу, аябай. Сонун. Бул жагында болсо чоң зал. Бул канча чыгып калат эми бир? 4кө 8. 4кө 8. Чоң зал экен, Тиягында бир бөлмө бар. Спальня бар, 4кө 4. Жакшы. Жүрө бериңиздер анда. Биз сырттан чыгып тагын калган эмелерди көрсөтүп, бир сыйра. Бул жакта счетчиктер бүт бөлөк окшойт, Бөлөк, ар бир үйдүн бөлөнгөн. Жакшы. Бул жактан каяка кирет эле? Бул жак магазинге кирип кетмей. Жана чоң магазинге. Арты. Үйдүн ортосу. Бул баягы сиз иштеп жүргөн кезде ичинен эле кирип чыгат элеңиз да бул жагынан, Жакшы. Бул жагында мындай бир кенен орундук бар экен. Төрүндө эмне бар бул жагында? Ажаткана. Ажаткана. Ушул менен участок бүтөт бурчу, Участок. Жалпы 5 сотка болсо аябай чоң экен. Азыр кыдырып уже башым айланып калды. Чоң, бул жакта чоң үй бар экен. Тиги жакта бир квартира, дүкөн, сулуулук салону, эт дүкөнү, жана гриль сата турган орундук, реставрация бөлмө, чоң тамдын фундаменти болсо аябай чоң экен. Эми канча сурап атасың сен басыны? Басын 170 деп атабыз, анан сүйлөшөбүз, келишебиз.
Жақсы. 170 000 доллар. Варианттар бар, мисалы шаардан квартира берсек, калганын акча берсек деген сыяктуу. Варианттар кылып көрсө болобу? Уна мисалы, уна берип калганын акча менен берсек дегендер. Болот, жакшы. Мен силерге эми жыйынтыктап бир сыйра көрсөтүп түшүндүрүп коеюн. Бул көчө Ала тоонун централдык көчөсү, жанакы Ден Саяпина көчөсү менен өйдөгө чыгып эле, биринчи эле повороттон Ала тоого кайрылат күн батыш тарапка. Келгениңиздерде эле мына ушул оң тараптагы катар дүкөндөр жайгашкан ушул үй сатылат. Участогу 5 сотка, баасы 170 000 доллар деп айтты. Сиздер экран астындагы номерлерге чалып, эсинен дагы керектүү маалыматтарды сурап алсаңыздар болот. Документация кандай? Бар жайында. Кызыл китеп. Бар жайында, алат өткөрүп бересиз. Ооба. Жакшы. Анда сиздин дагы содаңызды ийгилик берсин, берекесин берсин. Биз дагы аяктай берели, жыйынтыктай берели. Ушул үй туугандар, ала турган болсоңуздар, жаккан болсо экрандагы номерлерге байланышып, ээсине келип, чалып көрүңүздөр. Вариантыңыздар болсо сунуштап дагы көрүңүздөр. Кыскасы варианттарды да карап көрөт экен. Даяр иштеп аткан бизнес ушул сатылат. Саламатта туруңуздар, көрүшкөнчө туугандар.